Ар бир маптан, ар бир суроолору кагаз келген баарынан өзүм барып жеринен таанышам. Жолугуп, бүтүрө турган жерин бүтүрөбүз, бүтүрбөгөн эмеси менен кезек менен бүтүрө беребиз. Ар бир өңөрдүн мындай жоопсуз калбайт. Мынабы бизде мусор маселеси до сих пор чечилбеди да. Жер тилкесин берсеңиздер. Ошо эки общежанын бизге сыртын ремонт кылып берсин. Ошол жерде банкы бар, базары бар, башкасы бар, бүт баары машинасын алып келип, домдун астына гана коюп коет. Биздин чөнтөккө чындыгында оорураак келип атат. Садык кылып мына общежаларга берсеңер суранам. Биздин домдо суточный квартиралар бар да. Биз ушулардан тажадыкта арыз жаза берипчи. Менен биздин алдыбыз тосулуу. Эшигибиз дагы жолдун боюнан. Асман кафеси бар бизде. Күнү түнү тынчтык жок. Бизде пешеходный вопрос бир 2 жылдан бери көтөрөбүз, тегеле көтөрүлбөйт. Привокзальныйда өтмөккө кеткен жол бар эмеспи? Жана сурандыңар жол ачып кой, айланып өтүп атат деп. Ошону ачат Кудай берсе, мен жакын күндөр ачылып калат Кудай берсе. Ал ачылат ошол жол, өтмөккө чейинки жол. А шаарга Кудай берсе жакынкы убактарда 1 жылдын ичинде, балким 2 жылдын ичинде шаардын бүт баарына сортировочный пункттарды куруп беребиз. Мына детский площадтын жоктугу сөзсүз түрдө балдарыбызга детский площадь керек. Отурган мен барып өзүм көргөм. Ал жерде тургундар менен сүйлөшкөм. Чоң кенен жер экен, аябай жакшы жер экен. Ошоба буга чейин бирөө өтүп кеткен таң калыштуу, эми жакшы калып калыптыр. Ал жерге биз детский площадь кылбайбыз, футбольный поле кичинекей кылып баарын жасап беребиз. Быйыл жасап беребиз, Кудай буйрса. Акча бөлүнөт, жасап беребиз, Кудай. Жасайбыз. Ал суточныйлар болсо биз азыр катуу көзөмөлгө алынат. Алар менен күрөшүп жүрүп атат. Анын баарын буйрса иштейбиз. Эгерде кандай эне болсо, сиз информация берип тургула. Зебра дейт, Дадабияктын алдына. Минтранстын балансында болчу, эми бизге өттү. Бүгүнкү күнү ал боюнча толук маалыматыбыз бар. Эртеңден или бүгүн толук знакты коюп, жаз мезгилинен баары зебраны жазып беребиз. А знакты бүгүн эртең орнотобуз. Ушул Разаков көчөдөн, мына Ош районунун Привокзальныйдан баштап, мына Авицинага чейинки 500 метр аралыкта жолдун берки тарабында тротуар жок да. Бизде көргөнбүз, жайында келгенбиз. Бул жана силер тозуп алган турбайсыздарбы? Ошо тосмону алабыз, алып туруп ичинен өткөрөбүз тротуарды. Бу жерде бактарды, чоң бактар турат, аны кыйганга болбойт. Латокты жазап беребиз, силердин тосмоңорду ишке жылдырып, ошол жерден тротуар өткөзүп беребиз. Стимул компаниясы биздин 28 менен 26 домдун ортосуна чоң подстанция орноткон атат. Мыйзамсыз түрдө, албетте. Стимул компаниясы подстанция коюуда Салиева 26 дейт. Архитектура барбы бул жерде? Тийиштүү документтерди көрсөтө албаган үчүн ал токтотулду. Ал жерге жылдырылбайт. Багытында бала бакча кылып иштетсеңер, кала берсин дегенсиздер. Бизге кереги жок имараттын. Ошол бала бакча кылып иштеткиле, элге шарт түзүп бергиле деп. Эгерде иштете албайбыз, жок башка десеңер, бизге өткөрүп бергиле, биз өзүбүз оңдоп туруп бала бакча кылып иштетели деп. Бул жумуш жүрүп атат буюрса. Аларга бир убакыт бергенбиз, сот иштери да параллельно жүрүп атат. Бүгүнгө мүмкүнчүлүк болсо, ипотека боюнча да үй алсак болобу? Документ тапсыруу электрондук форматта жүрөт. gig.kg деген сайт бар, кирсеңиздер. Полный маалыматтар бар. Эгер андай болбосо, анда Ош шаарынын Ленин көчөсү 318, Горсуттун аркасында 302 кабинет келсеңиздер, кыздар ошол жерде консультация берип, тапшыртып, жардам берип коюшат. Парковка жок, балдар менен машина аралашып жүрөт. Ал жерге биз 50-50ге деп кача менен парковка кылып берели деп атпайсыздарбы? Аны кылабыз, аны баарын ишке алып барабыз. Жана Зайнабидин көчөсү качан бүтөт деп атпайсыздарбы? Эми азыр аз калды, кичине чыдагыла, мына аз калды. Бүтөт, жакында бүтөт. Бир айдын ичинде асфальт завод келет бизге, завод куруп атабыз. Спецтехника алып атабыз жолдорду салганга. Ошондо шаардын чоң көчөлөрү болобу, ички көчөлөр, майда көчөлөр баарын өзүбүз жасайбыз, четинен жасап кетебиз. Өзүбүз уже мүмкүнчүлүк пайда болот. Кудай берсе, мына жакында жаздан баштап.